Менин атам камалгандан кийин анын бир тууган иниси педагогикалык техникумда окуп жүргөн. Аны дагы окуудан чыгарып айылга жөнөтүшөт. Анан түн ичинде милицияга алып кетет. А киши сүргөнгө кетип кайра кайтпай калат. Андан башка дагы биздин үй бүлө Москвадан көчүп келип Шекер айылына. Атамдын аталаш агасы Алымкул деген. Өзүнүн үйүнөн чыгып, анда кичинекей да үйлөр, бир комната. Өзүнүн үй бүлөсүн боз үйгө чыгарып, бизди өзүнүн үйүнө киргизип баккан экен. Ал кишини дагы 2-3 айдан кийин камап коюшту. Анын энесин да камап коюшту. Ошондо мен муну 10 томдуктан издедим аларды. Атамдын бир тууган энесин таптым Рыскулбекти. Студент экен, антисоветтик ишмердиги үчүн 10 жылга деп.